Кытай жарандары жолдун ортосунда ызы чуу салып, унааларды тосуп аларга асылышкан. Кыргыз эл муксалар. Компания алтын казуу иштери менен аракет кылып атат. Биз Токтогулдун жалпы эли ага каршычылык көрсөтүп атабыз. Эртең 13 июль акимиаттын астына саат 10го келип бериңиздерди чакырабыз. Мына акимге дагы биз официалдуу түрдө кат жолдогон атабыз. Мына бала чычкан. Эмне деген мөңгү казылган жатыптыр. Элестетсе. Эми ушул эле жигиттерге окшоп кыргыз элин жерлерде ушундай көйгөйдү тарс эле барып ошол акимият губернаторлугу барып айтып чечкиледи ошол жерденчи. Жок, эл нааразыбы? Нааразы деп эле. Көргөзгүлө да өзүңөрдүн кыргыз элдин күчүн көргөзгүлө да. Болбосо тигине машина номери ток менен балык кармап таш менен койгулап жаап тигине ток менен балык кармап жүрүшөт арбада. Урду мени мына Мас абалдагы Кытай жарандары жолдун ортосунда ызы чуу салып, унааларды тосуп аларга асылышкан. Кытайлар жүрөт. Голый. Иштек балдар ойноп жүрсө машинасы менен кирип көлгө түшөт. Бар машинасы менен кирбей эле, ушулар эле түшүп мына номери. мына тротуар менен жүрөт да мына Кытайдын машинасы. КПСМ. Мына ден сайып жыгылып жаткан жерде айды көрдүк. Таш болуп катып калган таш боору менен жанды көрдүк, унутпадык. Кайды кели. эшек жайлоо болуп кетти, эшек жайлоо. Алар каптап кетти дегендерге жооп берди. Блогерлер дейбизби, оппозиция дейбизби, же өзүн көрсөткөн популист саясатчылар дейбизби, каптап кетти, жайнап кетти деген сөздөрдү чыгарып, ушу тоскоолдук жаратып атышат да. Инвесторлорго бермейлиби Кыргызстанды башкаргыла деп. Болбойт мындай, талатып тоноткон. Мамлекет эле калды сата элек. Кыргыз элин ысык көл кыргыз жери өтө коркунучта турат. Өтө кыргыз элин күч бирдикте биригип жерден барып мыйзам чегинде тарс чечкиле. Бийлик деген элдин колунда болуш керек. Күч бирдикте кыргыз. Жума күндүн башкы окуялары улуттук 1-каналдын түз эфиринде. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү берүүнүн мазмунуна токтололор. Президент Садыр Жапаров айрым аймактарда кошумча дем алыш күндөрүн белгилөөгө мүмкүндүк берген жарлыкка кол койду. Эксперименттик тартипте ишке ашырыла турган бул механизмдин тартиби, максаты жана кызматкерлердин эмгек акысына тийгизе турган таасири кандай? Эми этти 680 сомдон эле сатып аласыз. Айыл чарба министрлиги фермерлерден түз сатылган этти шаар тургундарына жеткирүү үчүн көчмө фуд-трактарды ишке киргизди. Манас аэропортундагы окуядан кийин TezJet авиакомпаниясынын лицензиясы жокко чыгарылды. Мындай чечимдин себептери аныкталган мыйзам бузуулар тууралуу кененирээк. Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатамын. 3 баланын жалгыз бой энесимин. Ортончу балам Умар 6 жашта, диагнозу ДЦП, врожденный паралич. Кайдыгер карабаган кыргыз элим. Уулум Умарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Жараткан Аллах Таала өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын. Уулум Умардын жок дегенде отуруп калышына жардам бериңиздер. Балам жок дегенде өзүнүн тамагын өзү ичкенге жардам бериңиздер, суранамын. Уулум Умарды таштабаңыздар. Учурда балам лечение алып жатат. Баламдын алган лечениясы токтоп калбаш үчүн жардам бериңиздер, суранамын. Бүгүнкү программада Ысык көлдүн акваториясында жүргүзүлгөн рейдтин жүрүшүндө көл түбүнөн 1800 метр мыйзамсыз балык уулоочу тор чыгарылды. Экологдор мындай торлор балык ресурстарына гана эмес, көлдүн жалпы экосистемасына да олуттук зыян келтирерин белгилеп, рейдтер мындан ары да уланаарын билдиришти.
Президент Садыр Жапаров өлкөнүн айрым аймактарында кошумча демалыш күндөрүн белгилөө маселесин убактылуу укуктук жөнгө салуу жөнүндө жарлыкка кол койду. Ага ылайык министрлер кабинетине 2026 жылдын 15 июлунан 2027 жылдын 1 июлуна чейин эксперименттик тартипте айрым аймактарда кошумча демалыш күндөрүн белгилөө укугу берилет. Бул чечимдер тиешелүү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен макулдашылып кабыл алынат. Демалыш күндөрү калк үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү, эл аралык жана мамлекеттик деңгээлдеги иш-чараларды өткөрүү же ыкчам чечүүнү талап кылган өзгөчө жагдайларда белгилениши мүмкүн. Жарлыкка ылайык кошумча демалыш күнү берилген кызматкерлердин бир күндүк орточо эмгек акысы сакталат. Ал эми эмгек министрлигине 2027 жылдын 1 февралына чейин бул механизмдин алдын ала жыйынтыгына мониторинг жүргүзүү тапшырылды. Эгер натыйжалуу деп жыйынтыкталса, министрлик 2027 жылдын 1 мартына чейин тиешелүү мыйзамдык өзгөртүүлөрдү иштеп чыгып, министрлер кабинетинин кароосуна киргизет. Бишкек шаарындагы айрым категориядагы кызматкерлер үчүн 1 сентябрь демалыш күнү деп белгиленди. Тиешелүү чечимге министрлер кабинетинин төрагасы президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев кол койду. Ага ылайык 1 сентябрь борбор каладагы мамлекеттик бюджеттен каржыланган мамлекеттик жана муниципалдык уюмдардын, мекемелердин жана ишканалардын кызматкерлери үчүн демалыш күнү болот. Бул күнү кызматкерлердин орточо күндүк эмгек акысы сакталат. Ал эми үзгүлтүксүз иштөөчү мекемелердеги кызматкерлердин эмгек акысы эмгек кодексине ылайык төлөнөт. Ошондой эле жеке менчик уюмдардын жетекчилерине Бишкектеги кызматкерлерге 1 сентябрда орточо күндүк айлыгы сакталуу менен эс алуу күнүн берүү сунушталды. Мындай чечим Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчылары катышкан иш-чаралар өтүп жаткан учурда шаардагы тыгынды азайтуу жана коомдук коопсуздукту камсыз кылуу максатында кабыл алынган. Бул документ президенттин айрым аймактарда кошумча демалыш күндөрдү белгилөө маселесин убактылуу укуктук жөнгө салууну киргизүү жөнүндө жарлыгын аткаруу максатында даярдалды. Министрлер кабинетинин төрагасы президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев министрлер кабинетинин кезектеги жыйынын өткөрдү. Анда социалдык экономикалык өнүгүүгө байланыштуу актуалдуу маселелер каралды. Минкап мүчөлөрү Кыргызстанда мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн 2026-2028 жылдарга карата программасын кабыл алуу жөнүндөгү, ошондой эле мамлекеттик менчиктеги жер участокторун пайдалануу үчүн ижара акысынын өлчөмүн аныктоо методологиясын бекитүү жөнүндөгү токтомдорду жактырышты. Кыргызстандын эл аралык аренадагы саясий салмагы улам барган сайын артууда. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн саммитине биринчи жолу 20 ашык өлкөнүн президенттери келери күтүлүүдө. Бул жөн гана дипломатиялык жеңиш эмес, дүйнө коомчулугунун Кыргызстанды туруктуу, жоопкерчиликтүү жана стратегиялык чечимдерди кабыл алууга жөндөмдүү өнөктөш катары тааныганынын айкын далили. Кыргызстан улам барган сайын чет мамлекеттер менен болгон эл аралык алакаларды арттырууда. Көп векторлуу тышкы саясат Кыргызстандын өзгөрүүсүз принциби бойдон калмакчы. Биз Азия, Европа, Америка өлкөлөрү, мусулман дүйнөсү менен мамилелерди өнүктүрөбүз. Ошондой эле Африка, Латын Америкасы жана Океания мамлекеттери менен дипломатиялык байланыштарды жана кызматташууну уланта беребиз. Кыргызстандын дипломатиялык тарыхында биринчи жолу 21 мамлекеттин лидери бир учурда Бишкекке келгени турат. Алардын айрымдары өлкөгө мамлекеттик сапар жасайт. Демек, Кыргызстандын Шанхай кызматташтык уюмуна төрагалык кылуусу эл аралык аренадагы салмагын дагы да арттырары айкын. Себеби Кыргызстан мурдагыдай жөн гана башкалардан жардам сураган мамлекет катары эмес, өзүн активдүү регионалдык оюнчу катары көрсөтө баштады. Азыр Кыргызстан дүйнө коомчулугуна туруктуу өнүгүү жолундагы стратегиялык чечимдерди чечкиндүү ишке ашыра алган, ишенимдүү өнөктөш катары таанылды. Натыйжада транспорт, логистика, энергетика жана туризм тармактарында кылымдар бою элге пайда алып келе турган мега долбоорлор биринин артынан экинчиси ишке ашууда. Алсак, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу Кыргызстанды транспорттук туңгуюктан чыгарып, дүйнөлүк деңиз жолдоруна жана негизги соода хабтарына туташтырат. Биздин тышкы саясий ишмердүүлүгүбүздүн маанилүү багыты
өлкөнүн транзиттик мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатууга жана анын энергетикалык коопсуздугун камсыз кылууга көмөктөшүү болушу керек. Кыргызстан энергетикалык көз карандысыздыкка дагы кагаз жүзүндө же сөз менен эмес, реалдуу долбоорлор жана конкреттүү чечимдер менен ишенимдүү кадам таштады. Камбарата бир кесе курулуп бүтсө, өлкө электр энергиясын экспорттоочу мамлекетке айланат. Кубаттуулугу 1860 мегаватты түзүп, жылына 5,5 миллиард киловатт сааттан көп электр энергиясын өндүрөт. Буга кошумча өлкө жашыл энергетика долбоорлорун дагы жапырт ишке ашырууда. Ысык көл облусунда жалпы кубаттуулугу 1900 мегаватт боло турган ири күн электр станциясынын биринчи фазасы ишке кирди. Бул долбоор өлкөнүн энергетикалык көз карандысыздыгын камсыз кылууга жана гидроэнергетикага болгон көз карандылыкты азайтууга багытталган. Расмий Бишкек прагматикалык позицияны карманып, убадаларын так аткарат. Мындан улам ири долбоорлор эл аралык өнөктөштөр менен стратегиялык кызматташтыктын аркасында ишке ашууда. Дүйнөдөгү абройлуу финансылык институттар Кыргызстанды тез өнүгүп жаткан экономика деп тааныды. Дүйнө коомчулугунун Кыргызстанга болгон ишеними жогорулап, аброю көтөрүлгөнү Бириккен Улуттар уюмунун аянтында дагы бир жолу тастыкталды. БУнун Коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө талапкер болгондо 142 мамлекет колдоду. Демек, азыр Кыргыз Республикасы Борбор Азиядагы деңизге чыкпаган, тоолуу жана чакан мамлекеттердин үнү. 15 жыл мурда дал ушул аренада Расмий Бишкек добуш топтой алган эмес. Кыргызстан Коопсуздук кеңешинин өркүндөтүү боюнча керектүү чараларды көрүүнү зарыл деп эсептейт жана бул чаралар көпчүлүк мамлекеттердин кызыкчылыгын эске алышы керек. Эгемендүүлүк алгандан бери чек ара маселесин чече албай, улам кийинкиге жылдырып келген Кыргызстан азыр эл аралык тынчтык жана коопсуздук боюнча эң маанилүү чечимдерди кабыл алуучулардын бири болду. Чек ара маселесинин толук чечилиши жөн гана жетишкендик эмес, бул өлкөнүн коопсуздугу жана толук көз карандысыздыгы үчүн кепилдик. Соңку жылдары коңшу мамлекеттер менен чек ара маселелерин жөнгө салууда негизги демилгечилердин бири болуп, Борбор Азияда туруктуу тынчтыкты жана өз ара ишенимди бекемдөөгө олуттуу салым кошту. Чек ара маселесинин толук чечилиши менен биз жаңы тынчтык, ынтымак жана ишеним дооруна кадам таштадык. Кыргызстан Бириккен Улуттар уюмунун деңгээлинде глобалдык тоо күн тартибин жана экологиялык демилгелерди дагы көтөргөн лидерге айланды. Келерки жылы Расмий Бишкек экинчи глобалдык тоо саммитин өткөрөт. Анда дүйнө лидерлери, окумуштуулар Кыргызстанга чогулат. Кыргызстан климаттын өзгөрүшүнө каршы глобалдык күрөштө күч аракеттерин арттырып, климат жана тоо жаатындагы демилгелерди ишке ашыруу боюнча аракеттерди күчөтүүгө чакырат. Эми Европанын асманы дагы Кыргызстан үчүн ачык. Дээрлик 20 жылдай убакыт Европа мамлекеттерине кире албаган Кыргызстан үчүн кара тизмеден чыгуу кадамы жомоктой сезилген. Бирок арадан 3 жыл өтпөй так белгиленген максат ишке ашты. Кыргыз авиациясынын Европа биримдигинин кара тизмесинен чыгуусу өлкөдө дүйнөлүк стандарттарга жооп берген система түптөлгөнү далилденди. Азыр Кыргызстан дүйнөнүн 180ден ашуун өлкөсү менен кызматташат. Бир катар мамлекеттерде Кыргызстандын элчиликтери ачылып ымала түзүлдү. Мисалы Италияда, Венгрияда, Египетте жана Эфиопияда. Азыр Кыргызстан Африка континентине чейин кулачын ачып, элчилигин түзүп Ботсвана, Буркина Фасо, Белиз, Багам аралдары, Гвинея Бисау, Гондурас, Габон, Эсватини, Папуа, Танзания, Сомали жана Принципи сыяктуу экзотикалык өлкөлөр менен ымала түзүп кызматташа баштады. Европа биримдиги Кытай, АКШ, Россия, Индия, Пакистан, Түркия жана Иран сыяктуу өлкөлөр менен алака активдүү жүрүүдө. Жакынкы кошуна жана алыскы мамлекеттер менен дагы кызматташтык артып жатат. Эл аралык аренада Кыргызстан мурдагыдай жөн гана башкалардан жардам сураган мамлекет катары эмес, өзүн активдүү регионалдык оюнчу катары көрсөтө баштады.
Министрлер кабинетінің төрағасының орынбасары, су ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрі Эрлис Акумбеков Италияның айыл чарба техникаларын өндүрүүчүлөрүнүн улуттук федерациясынын делегациясы менен жолугушту. Анда агрардык тармакты модернизациялоо, заманбап технологияларды киргизүү, айыл чарба техникаларын жаңылоо жана инвестиция тартуу маселелери талкууланды. Ошондой эле Кыргызстанда айыл чарба техникаларын биргелешип өндүрүү мүмкүнчүлүктөрү каралды. Жыйынтыгында министрлик менен Италиянын федерациясы ортосунда өз ара кызматташуу боюнча меморандумга кол коюлду. Документ айыл чарба механизациясын өнүктүрүүгө, тажрыйба алмашууга жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга багытталды. Кайра иштетүү өнөр жай багытындагы жаңы оборудованияларды Кыргызстанга алып келип орнотуу боюнча биринчи кадам башталды. Бүгүнкү жолугуу кезинде биз ушул Кыргызстанда Кыргыз-Италия өнүктүрүү фондун ачуу боюнча да сунуш бердик. Ошонун алкагында эгер ишке ашса, демек дүйнөлүк базарларга Италиянын стандартына ылайык продукция чыгарганга мүмкүнчүлүк алдык. È stato un incontro molto importante, il ministro dell'agricoltura del Kirghizistan è stato molto disponibile. Кыргызстанды чоң мүмкүнчүлүктөргө тез өнүгүп жаткан өлкө катары көрөбүз. Бул жерде италиялык ишкерлер, компаниялар жана продукциялар үчүн кеңири мүмкүнчүлүктөр бар. Италиялык техникаларды колдонуу менен жергиликтүү фермерлер ар бир гектардан көбүрөөк түшүм алып, өндүрүштү кыйла пайдалуу уюштура алышат. Айыл жергесиндеги фермерлер өндүргөн этти ортомчусуз шаар тургундарына жеткирүү максатында көчмө эт дүкөндөрү ишке кирди. Бул долбоордун негизги максаты элди сапаттуу жана жеткиликтүү эт менен камсыз кылуу, ошол эле учурда чарбакерлер үчүн жаңы сатуу мүмкүнчүлүгүн түзүү. Долбоордун жүрүшү менен айыл чарба министри жеринен таанышып, көчмө дүкөндөрдүн ишмердүүлүгүнө баа берди. Бүгүн суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинде министр Эрлис Акумбековдун катышуусунда жеткиликтүү баада эт сатуучу мына бул фуд трактардын тапшыруу аземи болуп өттү. Жакшы алып барып иште. Көчмө эт дүкөндөрүн ишке киргизүү милдети айыл чарба министрлигине караштуу Кыргыз Агрохолдинг ачык акционердик коомуна жүктөлгөн. Долбоордун алгачкы иши менен айыл чарба министри жеринде таанышып, көчмө соода түйүндөрүнүн шарттарын көрүп чыкты. Бул көчмө дүкөндөрдө өлкөнүн айыл аймактарындагы фермерлерден түз сатылып алынган эт азыктары сунушталат. Бул долбоор кыска убакытта эгерде өзүнүн жакшы жыйынтыктарын көрсөтсө, бул дагы масштабталат. Санитардык нормаларга жооп берген жана толук талаптарга дагы жооп берген. Мына биз көчмө фуд трактын ичиндебиз. Бул дүкөндүн ичинде бардык шарттар түзүлгөн экен. Өзүңүздөр байкагандай мынакей муздаткычы, ошондой эле дүкөндүн ичи аябагандай ысып кетпеш үчүн кондиционери, ошондой эле кол жууган жери дагы бар экен. Оптом базар менен анан жөнөкөй дүкөндүн ортосундагы ажырым бар. Ошо ажырымды жок кылуу максатында жана эттин баасын стабилдештирүү максатында уюштурулган долбоор болуп атат. Муну биз Өзбекстан Республикасына жасатып келдик. Бул жерде бардык фин коддору менен официально заводдон чыккан фуд трактор буларчы. Азыркы тапта мына мындай заманбап көчмө фуд трактордон борборго оноо алынып келинген. Эми Бишкек мэриясы тарабынан дал ушул дүкөндөрдү жайгаштыруу үчүн атайын жер бөлүнүп, жакын арада жайгаштырылат. Негизги базарларыбыздын аймагында Аламидин бирдеги базар жагында Аламидинский рыноктон бөлүнүп атат. Ошондой эле Орто Сай базар жагынан да азыр эки жер тилке боюнча бөлүнүп жерлер иште жүрүп атат. Андан тышкары биздин четирээк жактарыбызда деп коебуз. Бул Арча Бешик аймагында, ошондой эле баягы 7 микрорайонбу, ошол 7 микрорайон жактардан бөлүп берип атабыз. Жалпысынан ошол 12 жер тилкесин азыр бөлүп бердик. Белгилей кетсек, учурда министрликтин чечими менен Кыргызстандан эт экспорттоого убактылуу тыюу салынган. Буга чейин эт негизинен түштүк аймак аркылуу Өзбекстанга жана Тажикстанга экспортталып келген. Ал эми быйыл күз айларында мал экспортун кайра жандандыруу боюнча уруксат берүү маселеси каралып, тиешелүү даярдык иштери жүргүзүлүүдө. Эмне себептен күздө биз ошол традициялык негизде жайыттардан, жайлоолордон малдарыбыз кайтат. Ошол мезгилде уруксат берели деген планыбыз бар. Азыр анын үстүндө иштеп атабыз. Дагы быйыл жамгырдуу болуп, тоют маселеси арзан болуп, эттин жана ошо сүттүн баасы мындай кескин көтөрүлбөйт деген
прогнозубуз бар. Ошол эле прогноз ишке ашса, анда сөзсүз түрдө экспортту ачабыз. Адистердин маалыматына ылайык, көчмө эт сатуучу дүкөндөр 1 ай бою пилоттук режимде иштейт. Эгер долбоор өзүнүн натыйжалуулугун көрсөтүп, калктын суроо талабы жогору болсо, мындай көчмө соода түйүндөрү өлкөнүн бардык аймактарына жайылтылат. Айсулуу Асанбекова, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24. Бұл арада Тезжет авиакомпаниясынын лицензиясы жокко чыгарылды. Мындай чечим Жарандык авиация мамлекеттик агенттиги тарабынан кабыл алынды. Буга 7 июль күнү Манас эл аралык аэропортунда Тезжет авиакомпаниясынын аба кемеси Бишкек Ош багыты боюнча жөнөп жатканда кырсыктаганы себеп болгон. Ал күнү аэропорттун бардык кызматтары дароо чара көрүп, коопсуздук боюнча ыкчам иштешкен. Бул окуядан кийин Жарандык авиация мамлекеттик агенттиги расмий иликтөөсүн баштаган. Ошол эле учурда Тезжет авиакомпаниясына пландан тышкаркы инспекциялык текшерүү жүргүзүлгөн. Анын жыйынтыгы менен өлкөнүн учуу коопсуздугуна түздөн-түз таасир этүүчү олуттуу мыйзам бузуулар бар экени аныкталган. Ушуга байланыштуу Жарандык авиация мамлекеттик агенттиги Тезжет авиакомпаниясынын лицензиясын жокко чыгаруу жөнүндө чечим кабыл алды. Мындан тышкары өлкө аймагында иштеген бардык авиакомпанияларга пландан тышкаркы инспекциялык текшерүү жүргүзүлө турган болду. Анын жүрүшүндө авиациялык мыйзамдардын жана учуулардын коопсуздугу боюнча талаптардын аткарылышына баа берилет. Жарандык авиация мамлекеттик агенттиги кырдаалды толук көзөмөлдөп турат. Күнөөлүү адамдар мыйзамга ылайык жоопкерчиликке тартыла турганы дагы кошумчаланды. Учуулар менен жүргүнчүлөрдүн коопсуздугуна коркунуч жараткан ар бир авиакомпаниянын аталышына канча жылдан бери иштеп жатканына же авиация тармагындагы ордуна карабастан эң катуу чаралар көрүлөт. Мындай эскертүү Жарандык авиация мамлекеттик агенттиги тарабынан берилүүдө. Учурда өлкөнүн учуу коопсуздугуна көзөмөл күчөтүлдү. Авиация тармагындагы акыркы окуяларды ортого салуу максатында Жарандык авиация мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басары Канат Төлөгөнов менен түз эфирде байланышка чыгып бир нече суроолорго жооп алалы деп турабыз. Канат Төлөгөнович, саламатсызбы? Саламатчылык. Канат Төлөгөнович, дароо суроолорго өтөлү. Биз мына жогоруда айтпадыкпы, ушул 7 июлда кырсыктап Тезжет авиакомпаниясынын учагы тууралуучу сиздер тарабынан текшерүү жүргүзүлдү, кандай кемчиликтер табылды? Олуттуу мыйзам бузуулар бар экен деген маалымат чыгардыңыздар, кандай мүчүлүштүктөргө жол берилгенин так айтсаңыз. Күтүүсүз инспекциянын натыйжасында текшерүүнүн жүрүшүндө учуу коопсуздугуна түздөн-түз өткөн олуттуу мыйзам бузуулары аныкталды. Алардын негизлери төмөнкүлөр. Мисалы үчүн Бишкек 24 май ушул жылдын Бишкек Ош катамын аба кемеси катуу конууга дуушар болгон учак авиакомпания ички иликтөө жүргүзүлүп, техникалык текшерүү иштерин аткарылган карабастан бул окуя милдеттүү түрдө Жарандык авиация мамлекеттик агенттигине жөнөтүлгөн эмес. Андан тышкары дагы учуу маалыматтар талдоо Бишкек Ош жана Ош Бишкек каттамдары боюнча учуу маалыматтар жазуулар жок экени аныкталган. Жанагы кара ящик деп коебуз го, ошонун ичинде жазылган эмес да бир-эки полет. Андан тышкары учактын экипажы катуу конуу фактысын техникалык журналга киргизилген эмес. Натыйжада талап кылынган көзөмөл жана баалоо процедуралары толук көлөмдө аткарылган эмес. Учактын командири мына бүгүн эле бүгүн ошо жокко чыгарылды сертификат эксплуатанта. Учактын командири тарабынан учууга чейинки тышкы кароо жана транзиттик текшерүү жүргүзүлгөн эмес. Бул учуу коопсуздугуна түздөн-түз таасир эткен одоно мыйзам бузуу болуп саналат. Андан тышкарыда EFB системасы жооптуу адис дайындалгабастан пайдаланып, программалык камсыздоо өз убагында жаңыртылган эмес. Учуу коопсуздугу боюнча кызмат көрсөтүүчү уюмга тиешелүү аудит жүргүзүлгөн эмес жана эксплуатациялык документтер жаңыртылган эмес. Ошондой эле текшерүүнүн натыйжасында авиакомпания учуу коопсуздугун башкаруу системасы толук кандуу иштелбегени аныкталды. Коопсуздукка байланыштуу тобокеликтерди аныктоо, маалыматтарды талдоо, оңдоочу чараларды өз убагында аткаруу жана бөлүмдөр ортосуна координация жетиштүү деңгээлде камсыздалган эмес. Натыйжада коопсуздук маселелери өз убагында реакция кылуу механизми натыйжалуу иштеген эмес. Бул мыйзам бузуулардын натыйжасы авиакомпания коопсуздук учурлары камсыз кылуу жөнүндө олуттуу шек жараткан. Ошондуктан
жарандык авиация мамлекеттик агенттигинин тарабынан жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу максатында эксплуатант сертификат эксплуатанттын жокко чыгарылганына чечим кабыл алынды. Бул окуядан 2 күн өтпөй эле 9 июлда Разаков шаарына учуп барган Осман Airlines авиакомпаниясынын учагы да техникалык себептерге байланыштуу кайрадан Бишкек шаарына кайтууга аргасыз болбодубу? Анда техникалык мүчөлүштүктөргө байланыштуу учакты сүйрөгүч менен токтотмо жайга жеткиришкен. Бул окуя боюнча кандай чаралар көрүлдү? Осман Airlines'тын ошо гидравлика боюнча маселелери чыккан болчу. Бул биринчиден сигнализация эң биринчиден пилотторго айтылып келди, ушундай проблема бар. Бирок дагы кошумча 2-3 резервдик система бар, гидравлика система. Ошондуктан учуу коопсуздугуна түздөн түз таасир эткен жок. Пилоттор туура кылышты. Разаков конбой кайра Бишкекке кайтып келгенде азыркы болгон маалыматтарда толук кандуу бул маселе чечилди. Кайра учак өзүнүн түздөн түз башка Разаковго же башка бошко учуп кетти. Учуу коопсуздугуна таасир эткен жок. Канат Төлөгөнович, сизге рахмат. Биз менен түз байланышта жарандык авиация мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басары Канат Төлөгөнов болуп биздин суроолорубузга жооп берди. Асманыбыз ачык, аба жолдорубуз коопсуз, каттамдарыбыз ийгиликтүү болсун деген тилек менен эфирде